Баткен районунун Тоолуу Рават айылынын тургуну Нургазы уулу Тынчтык Кадамжай шаарындагы Түрк лицейинде 10-класста окуйт. Ал учурда жайкы эс алууга айылдагы үйүнө келип, короосундагы жылкыларды карап, бээ саап, анын сүтүн сатып киреше табууда. Тынчтык күн сайын 2 бээни 5 мал саайт. Азыркы убакта биз каникулдабыз. Каникул убактында бош жүрбөй ушинтип бээ саап, күнүнө 500 сомдон 3000ге чейин акча табам. Каникул бүткөнгө чейин ушинтип саап адамдарды дарылап, кийин окуш ачылганда сентябрда окуу куралга, контрактка, кийимдерге иштейм. Артканына тенеме берем, жардам берем. Жылда Рават айылына Баткен шаарынан келип, бээнин сүтүн ичип, ден соолугун чыңдап кеткен Жийдегүл Маматбакиеванын айтымында, бээнин сүтү ден соолукка пайдалуу, адамдын иммунитетин жогорулатат экен. Биз жылыныга жаз мезгилинде келип, самал ичип кетебиз. Себеби бунун пайдалуу касиеттери көп. Ар дайым үй бүлөбүз менен келип ичип кетебиз. Балдар менен келип, бул самал ичкенден кийин кышта балдарым грипп болбойт. Жаңы саалган бээнин сүтүн саамал деп коет. Саамал айыл жерлеринде элдик медицинада жакшы колдонулат. Медицина тармагында да саамал адамдын ички организмин тазалайт деп айтылып жүрөт. Улан Маккамбаев, Абдырашид Саттаров, ЛТР, Баткен облусу.